Жармач патриоттор. Акыркы кезде патриоттор көбөйдү эле жармач. Эзеле Кыргыздын тоо ташы менен иши болбогондор эми Кыргыздын суусу кетти, суу башы болбой калдык деп ызылдап жатышат. Камчыбек Ташиев баш болгон өкмөттүк жетекчилердин кыргыз-өзбек чек арасын биротоло 100% чечип келгенине, көп жерлер биздин карамакка өткөнүнө карабастан утулдук дегендер четтен чыгат. Муну Адилет Айтыкеев деген жигит Алда Атамбаев учурунда куугунтук болуп четке чыга качып таамай жазыптыр. Тиги Каркыра жайлоосунан бир ыптасы казактарга берилгенде, ошол кездеги оппозициянын үнү ааламга жетип, ар кандай акцияларды уюштурушкан. Кийин ошол оппозиция убактылуу өкмөт болуп бийликке келгенде Кыргыздын 1 сом жерин кайтарып алуу же сактап калуу, суусун сактоо же көбөйтүү тууралуу ныпым жумуш аткарган эмес. Анын ордуна өздөрүнүн капчыгын толуп, кечээки кембагалдар байып чыга келишкен. Бул тарыхый факты. Көрсө ошондо жоругуң жолдо калгыр оппозиция Каркыра темасын жөн гана ошол кездеги бийликти күмжам кылууга, жаманаттуулоого, элдин назарын туудуруп кулатууга гана пайдаланган экен. Мындай келгенде аларга Кыргыздын жери, суусу бир тыйын тура. Эми тигил Кемпир аба суу сактагычын кыргыз жана өзбек тарап бөлүштүрүп жатканы, ошондой эле саясий былгытма оппозициядагыларга жакпай калды же жага бербей калды. Дароо ызылдап чыгышты. Сууну алдырдык, плотинаны алдырдык, жерибизди алдырдык деп какшап жатып калышты. Чынында иштин жөн жайын, бул плотина кайдан келип калганын, кимге таандык болуп келгенин билген киши жок. Бейиши болгор дейлиби же башкачабы айтор тиги Совет бийлигинин тушунда Өзбекстанда пахтанын түшүмүн көбөйтүү үчүн СССРдин Минводхоз деген министрлиги маселе коюлуп, бийликтегилер чечип, кыргыз жери эсептелген суу сактагычты курушкан. Плотинаны Өзбекстандын балансына беришкен. Ал курулгандан бери Өзбекстан карап иштетип келет. Бул бардык расмий документтерде турат, талаша албайбыз. Бирок суу сактагычты сууну сүйлөшүүлөр менен чогуу пайдаланалы деп чечишиптир. Андан башка арга жок. Ылдый жактагыларга суу чыгарбай койсок же башка талаптар менен кыйынчылыкка алып келсек, өз ара ортодо от жагылып кетери, дүйнө коомчулугу жабыр тарткан тарапта болоору турулуу нерсе. Акылга салып иш кылганыбыз туура болоор. Илгери Кыргыздын жерлери болгон Мургап, Жергетал сыяктуу көп миллиондогон чарчы метрлүү аймактар азыр башка жактыкы болуп калды. Совет бийлиги ошондой чечкен. Аны эми согуш менен да кайтара албайсың. Дагы жакшы, Орто Токой суу сактагычы бизде калды. Бирок суунун көп бөлүгүн Өзбекстан пайдаланып, анын ордуна бир катар жерлер бизге өттү. Чынында суу сактагычты сууну бербей кое албайбыз. Бул жаңжал, согуш алып келе турган нерсе. Андан эч ким утпайт, баары утулат. Андан көрө акыл менен иш туткан жакшы эмеспи? Бийликти бир тараптуу каралап жатып калбай, колубузга тийген нерсеге канаат кылып, акыл калчап сабыр менен башка да маселелерди чечип алганга аракет кыла бербейлиби? Дайыма чыр-чатак жаңжал боло бербей, ала турганыбызды алып, бере турганыбызды берип, ушул чек ара маселесин биротоло жаап койбойлубу? Биздин андан башка да кылаар ишибиз көп го. Эгер кошуналар менен чырдаша кетсек, ылайым анын бетин ары кылсын. Бизге каралашар, болушар эч ким чыкпайт. Ишенген браттар четте карап тура беришет экен. Карабак окуяларынан көрдүк го. Андан көрө сүйлөшүп, жакшылык жолу менен чечишип ала берели. Айдаганыбыз 10 эчки, бирок ышкырсак дүйнөнүн үрөйүнө учура турган болдук. Уят. Кыргыздын чыныгы патриоттору 2010-жылы түштүктөгү кан күйгөн окуяларда көрүнгөн. Эми ысык үйүндө жатып алып Ардекени оттоп жаткандар патриот эмес. Алар көбүрөөк бузукуга окшоп кетишет. Ырас, чек ара маселеси сүйлөшүлдү, негизги маселелер талкууланды, протоколго кол коюлду. Эми андан арыдагы далайаки чүкү маселелер бар. Кеп ошондо көп нерсе ошол кезде чечилет. Бул нерсе 3 айды камтыйт деп жатышат. Ар ким өзүн номер 1 патриот деп эсептейт, бирок патриот катары эмне кылганын өзү билбейт. Чыныгы патриоттор бардык сынды каралоону, жаманаттуулоону, жоопкерчиликти жана түйшүктү өзүнө алып, мамлекеттин кызыкчылыгында жүрүшөт. Чындык ушундай. Булак кыргыз аргументи. Шамурза Бөрүкулов. Бакай Кашкарбаевди демейдегидей эле азамат дегенден башка сөз жок. Бабанов тууралуу жаза берип чарчадык. Биз бул бийликти так айтканда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди тандаганда, колдогондо, шайлаганда мурдагы бийликтердин учурундагы беспредел кайталанбайт. Акыйкат заман орнойт, коррупция менен аябагандай күрөш жүрөт. Карапайым чор тамандардын үнүн бийлик угат деп чоң үмүт кылганбыз.
Бирок коррупция менен күрөш тандалма жүрүп жатканы көзү сокур адамга деле бакыйып көрүнүп жатпайбы? Эл ичинде соц тармактарда шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Бабановдон акча алып коюшкан, ошон үчүн ага сүйлөй албайт, жоопко тарта алышпайт деген эмис сөздөр жайнап кеткенин бийликтегилер укпай жатканы таң калтырат. Коррупция менен күрөшөм деген адам бардык жактан таза болушу керек. Коррупцияга аралаша турган болсо, бир тууганымды да аябаймын деген сөздөрдү али унута элекпиз. Бабанов хандын кызы болсо да эл катары жоопко тартылсын. Бабанов Райымбек Матраимовго салыштырмалуу 10 эсе бай. Мамлекетке токсун 2-3 миллиард сомду. Анан жүрө берсин үйрөнгөн куйтулугун жасап. Мүмкүн Бабанов Жапаров менен Ташиевке дос болушу мүмкүн. А бизге, так айтканда, карапайым элге дос эмес. Бакай туура айтат. Бабанов өзүнүн банкы менен эле канча адамдарды үй жайсыз койгон. Анын чоң пайыздыгы кредитин төлөй албай жүздөгөн үй бүлө ажырашып да кетишкен. 100 миллион менен элди алдабагыла. Атамбаевди, Кулматовду кустургула, Албек Сапарларды таап келип жазага тарткыла. Эң учуна чыккан коррупционерлер бир тыйын төлөбөй тайраңдап жатса, элди майда нерселер менен алдаганды токтоткула. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына билим берүү жөнүндө, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2021 жылдын 10 февралында кабыл алынган. Мыйзамдын негизги максаты мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү мекемелеринде инклюзивдик билим берүүнү киргизүү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдардын билим алуусуна шарт түзүү. Ошондой эле билим берүү жаатындагы айрым ченемдерди тактоо болуп эсептелет. Нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 29 марттан 31 мартка чейин туруксуз аба ырайы орун алып, жаа өткөн жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен областынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Министрдин алган эмдөөсү жөн эле шоу. 29 мартта вакцинанын биринчи дозасын биринчилерден болуп шаардагы номер 7 үй бүлөлүк медицина борборунда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жана анын орун басарлары алышкан. Эмдөө учуру түз эфирде көрсөтүлдү. Анда медайым колкабы, бет кабы жок министрди эмдегенин көрүүгө болот. Жыйылган журналисттер эшиги ачык бөлмөдө 2 метр аралыкта карап турушту. Мындан улам калктын активдүү катмары социалдык тармактарга күмөн жараткан эмдөө тууралуу ойлорун жазышууда. Эмнеге кайсы вакцинаны сайып жатканы даана көрсөтүлгөн жок. Эмнеге эмдөө процессин атайын адис сүйлөп комментарий берип турган жок. Эмнеге эмдөө палатасы айнек менен жабылган жерде болгон жок. Ишенген жокмун, бул шоу деген өңдүү ойлорун жазышууда. Булак лайк KG. Камчы Гөлбаев кызы Эркайымды турмушка узатты. Мыйзамдагы уру Камчыбек Асанбек кызы Эркайымды турмушка узатты. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жеке булакка шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда, Камчы Гөлбаевдин күйөө баласынын аты Руслан, ал 25 жашта. Салтанаттуу иш-чара диний салт сана менен коштолду. 27 мартта Арзу Гранд ресторанында нике кыйылды. Ал эми үйлөнүү үлпөт тою 28 мартта Версаль ресторанында өттү. Гөлбаевдин күйөө баласынын уюшкан кылмыштуу топко эч кандай тиешеси жок. Иш-чарада ырчы Мирбек Атабеков ырдады деп билдирген жеке булак. Эске салсак, Камчы Гөлбаевдин 4 баласы бар. Улуу кызы Санира 2017 жылы турмушка чыккан. Эркайым Крим Төбөлдүн экинчи кызы. Булак Наждак. Бишкектен Россияга жана башка 6 өлкөгө авиакаттамдар көбөйтүлдү. Кыргызстандан 7 өлкөгө туруктуу авиакаттамдар ачылып, кээ бирлеринин саны көбөйтүлдү. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Жазгы жайкы сезондун ачылышына байланыштуу каттамдар 28 марттан тарта көбөйтүлөт.